Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Туңгуч президент Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаевдин сөөгү Москвада жерге берилет. Маркум тууралуу эл билген жана билбеген маалыматтар. Баткенге коронавирус жуктурган 2 адам келди деген жалган министрлик маалыматты төгүндөдө. Пресс-катчы вице-мэрге каяш айтты. Соц тармакка далилдүү документтер чыкты. Мэриядан жооп жок. Айдар Акаевдин сөөгү качан кайда жерге берилери айтылды. Айдар Акаев Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин уулу. Ал 44 жашта болчу. Маалыматтар боюнча Айдар Акаев кече 5 февраль күнү түштөн кийин жүрөгү кармап каза тапкан. Анын сөөгү 8 февраль күнү Москвада жерге бериле тургандыгы айтылууда. Айдар Акаев 3 баланын атасы болчу. Ушул күндөрү Аскар Акаевдин агасы Чилтен Акаевдагы уулунан айрылды. Агасынын уулу Кубан Акаев 59 жашында дүйнө салып, кече сөөгү жерге берилген. Жакын туугандарынын айтымында Айдар Акаев жүрөк оорусунан көз жумган. Аны дарыгерлер сактап кала алышкан эмес. Кыргызстанды 15 жыл башкарган экс-президенттин үй бүлөсү тууралуу тарыхый сүрөттөрдү Турмуш басылмасы жазып чыккан. Айдар Акаев мектепти аяктагандан кийин Москва мамлекеттик эл аралык мамилелер институтунда билим алган. Андан кийин окуусун Америкада улантып, 1999 жылы Мэриленд университетин аяктап, эл аралык финансы жана менеджмент адистиги боюнча диплом алган. Аскар Акаевдин балдары жалпыга маалымдоо каражаттарынын көңүл чордонунда болуп келишкен. Айдар Акаевдин түнкү клуб ресторандарда жүргөнү коомчулукта талкуу жаратчу. Ал эми дүйнөлүк коомчулукта Айдар династиялык үйлөнүү тоюнан кийин белгилүү болгон. 1999 жылы ал Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин кичүү кызы Алияга үйлөнгөн. Бирок жубайлар 2001 жылы ажырашып кетишкен. Айдар ишкерлик менен алектенип жүрүп 23 жашында Кыргызстанда Казкоммерцбанк ачык акционердик коомун жетектеген. Ал эми 2001 жылы 25 жашында каржы министринин кеңешчиси кызматын ээлеген. Айдар өлкө башчысынын балдары бизнес менен алектенген туурабы деген суроого мындай абал болбогон бир дагы КМШ өлкөлөрүн билбейм. Бардык жерде лидерлердин туугандары бизнес менен алектенишет. Бул нормалдуу көрүнүш. Бул өлкөнүн экономикасына зыянын тийгизеби же жокпу башка иш деп жооп берген. Ошону менен коомдук ишмердүүлүк менен алектенүүгө аракет кылган. Айдар күтүүсүздөн улуттук олимпиадалык комитетинин президенти болуп шайланган. 2004 жылы Аскар Акаев өзүнүн балдарын чоң саясатка алып келүүнү чечет. Жаңы Алга Кыргызстан партиясына Бермет менен Айдар кошулган болчу. Бермет жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон. Анда Роза Отунбаева менен Болот Мариповдун дагы талапкерлиги көрсөтүлгөн. Бирок Отунбаева тизмеден чыгарылып, Бермет 2005 жылы депутат болуп шайланган. Ал эми Айдар Кемин районундагы номер 57 шайлоо округунда жеңишке жетип, депутаттык мандат алган. Айдар Акаев жогорку кеңештин отурумуна бир гана жолу катышты. Тагыраак айтканда 2005 жылдын 20 мартында депутаттык күбөлүктү алуу үчүн барган. Ал саясатка баргысы келбегенин мойнуна алган. Кыргызстандын тарыхында 2005 жылы парламенттик шайлоо массалык мыйзам бузуулар менен өткөн. Алга Кыргызстан партиясы жеңип чыкканы аймактарда массалык толкундоолорду жаратты. Анын кесепетинен 2005 жылдын 24 мартындагы төңкөрүш болгон. Аскар Акаев үй бүлөсү менен Россияга качып кетүүгө аргасыз болду. Кыргызстанда биринчи жолу бийлик алмашкан. Башкы прокуратура Акаев менен кимдердин байланышы бар экенин аныктаган. Ошондуктан Айдарга дагы кылмыш иши козголгон. Кыргызстандан кеткенден кийин Айдардын ысымы жалпыга маалымдоо каражаттарында дээрлик айтылган жок. Анын Москва шаарында жашап жүргөнү гана белгилүү болгон. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев Аскар Акаевка уулу Айдардын мезгилсиз дүйнөдөн өткөндүгүнө байланыштуу көңүл айтты. Бул маалыматты журналист Аскат Тейит таратты.
Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Акаев Аскар Акаевичке уулу Айдардын дүйнөдөн мезгилсиз өткөндүгүнө байланыштуу үй бүлөсү менен жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Аскар Акаевич Майрам Дүйшеевна сабыр тилейм. Айдардын жаткан жери жайлуу, топурагы торкоо болсун. Жараткан жар болуп, жанын жаннатта кылсын. Терең кайгыруу менен Бакиев Курманбек Салиевич деп жазылган кайрылууда. Эркин Асрандиев вице-премьер-министр болуп дайындалды. Жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Асрандиев буга чейин Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондун жетектеп келген. Ал Айыл банкты дагы жетектеген. Фондду жетектеп жатканда Ысык көлдү сүзүп өтөм деп 2 күн дайынсыз жоголгон. Аны издеп суучулдар 2 күндөн кийин табылган. Чыгымдарды төлөп берген жайы бар. Президенттин дагы бир жарлыгы менен Замирбек Аскаров өзгөчө кырдаалдар министр болуп дайындалды. Аскаров вице-премьер-министр болуп иштеп жаткан. Кызматтан ал өзү берген арызына ылайык бошотулган. Келерки 6 жылда Кыргызстанда жаңы сугат жерлер өздөштүрүлүп, 245 000 жумуш орду түзүлөт. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Чүй облусундагы иш сапарынын алкагында Ысык Атар районунун жашоочулары менен жолугушууда айтты. Президенттин басма сөз кызматы белгилегендей, Жээнбеков улуттук долбоорлор, өзгөчө сугат объектилерин жакшыртуу жана калкты таза суу менен камсыз кылуу тууралуу белгилеген. Мамлекет башчынын айтымында, ирригация боюнча программаны ишке ашыруунун алкагында 2017-2026 жылдарда 65 000 гектардан ашык жаңы сугат жер өздөштүрүлүп, 50 000 гектар жердин суу менен камсыздалышы оңолот. Халықты таза су менен деп ода берген сізге келгенде, президент болғанда. Егерде мені шайласаңыздар, халық таза су менен толық Кыргызстан бойынша камсыз болады деп. Бұл да абдан оор проект. Мен премьер баштаган, премьер-министр отырғанда. Баштап, мына президентпен уладық. Жалпы 650 айыл айнықталған, сусы жоқ. Мына кейін ревизия қылып, шыққандан кейін дағы системасы ескірген 169 айылда қосылды. Азыр күнге 107 айыл таза су менен камсыз болду. Эми 24 жыл ичи 715 айылды курулуш иштерин бүтүрүү мына бизде азыр милдет турат. Премьер-министр Абылгазиев депутаттарды Атбашыр районунда курула турган логистикалык борбор боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чакырды. Бул тууралуу өкмөт башчы парламенттин жыйынында билдирди. Ал логистикалык борбордун курулушуна 20-30 адам каршы чыгып, элди дүрбөтүп жаткандыгын белгиледи. Долбоорду дыкат билбеген адамдар гана алардын чакырыктарын колдоп жатышат. Мүмкүн болсо сиздер дагы эл менен жолугуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, долбоордун маанилүүлүгүн айтып берүүңүздөрдү суранам, деди ал. Абылгазиевдин айтымында долбоорго 280 миллион доллар салып жаткан инвестор нарын эркин экономикалык аймагынын субъекти болуп эсептелет. Андыктан ал тиешелүү мыйзамдын негизинде иш алып барат. Ал арада Атбашыда бүгүн дагы эл митингге чогулду. Чыккандарга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугуп, кыргыз тарап үчүн эч кандай коркунуч жок экендигин түшүндүрүшкөн. Курулушка каршы болгондор логистикалык борбор үчүн ижарага берилген жер кийин Кытайга өтүп кетет деп чочулашат. Ошол боюнча сунуш эске алып койсоңуз. Акабат Эргешевна, мен айтып коеюн. Абдан туура суроо. Логистикалык деп эми ал жөнөкөйлөтүп айтып атышат. Аталышы Атбашы индустриалдык логистикалык борбор деп аталат. Индустриалдык биринчи эмеси. Анан индустриал дегенде баарыбыз түшүнөбүз, бул өндүрүш. Бул иштеп аткан заводдор, фабрикалар. Анан сөзсүз түрдө экологияга, анан кайсы убакта кандай салыныш керек. Эгерде ошол мыйзамдын эмес, келишимдин кайсы пункту бузулса, анын штрафы кандай болуш керек. Андан кайра кайтарып алып коюу мамлекетке ушундай механизм барын азыр инвестициялык келишим иштелип атат, ошо менен бүтүрөбүз биз.
Ушул эле күнү Ак үйдүн алдында дагы митинг өттү. Момбеков, Масалиев сыртка чыккыла деп кыйкырган митингчилер жер тилкелерин мыйзамдаштыра албай жүрүшкөндүгүн айтышат. Чогулгандар 50-гө жакын. Алар мындан 5-6 жыл мурун Сокулуктун Военный Антоновка айылынан жер тилкесин алышып, ошол жерлерге бүгүнкү күнгө чейин үй сала албай жатышкандыгын айтышат. Себеби аны мыйзамдаштыруу иштери ишке ашпай келет. Митингчилер депутаттар Рыскелди Момбеков жана Исхак Масалиевдин сыртка чыгып эл менен жолугушуусун талап кылышты. Саламаттык сактоо министрлиги Баткенде коронавирус жугузду деген шек менен 2 адам ооруканага жаткырылды деген маалыматты четке какты. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан билдирүүгө караганда, бүгүнкү күндө коронавирус тастыкталган учур Кыргызстанда катталган жок. Эпидемиологиялык абал туруктуу. Алар Кытайдан Тажикстан аркылуу келгендиктен санитардык карантиндик пунктунун кызматкерлери андан ары текшерүүгө алып кетишкен. Экөөнүн тең абалы канааттандырарлык. Вирусологиялык изилдөөгө анализдери алынды. Андан ары байкоо анализдердин жыйынтыгына жараша болот деп билдирди министрлик. Өлкөнү сезгентүүчү жаңы вирустун очогу Кытайдын Ухань шаары деп эсептелүүдө. Акыркы маалыматка караганда коронавирустан 549 адам көз жумду. Түркиядагы учак кырсыгынан жабыркаган 2 кыргызстандыктын абалы туруктуу. Алар учурда Стамбулда мамлекеттик ооруканада даарыланышууда. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Түркиядагы башкы консулдуктун кызматкерлери алар менен жолугуп, ал абалын көрүшкөн. Белгилей кетсек, кечээ Стамбулдун Сабиха Gökçen эл аралык аэропортунда Pegasus Airlines компаниясынын Измир Стамбул каттамы боюнча учуп келген лайнери конуучу тилкеден чыгып, 3 бөлүккө бөлүнүп өрт тутанган. Ичиндеги 177 жүргүнчүнүн 130-у жабыркаган. Кырсыкта 3 киши көз жумгандыгы айтылууда. Шаардын мэри Экрем Имамоглунун билдирүүсү боюнча учак туруксуз аба ырайынан улам жерге катуу урунган. Кыргызстанга ВИЧ-инфекция жана кургак-учук менен күрөшүүгө 26,43 миллион доллар бөлүнгөнүн өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Вице-премьер Алтынай Өмүрбекова Бириккен Улуттар уюмунун ВИЧ-СПИД боюнча бириккен программасынын Чыгыш Европа жана Борбор Азиядагы атайын кеңешчиси Мишель Казачкин менен жолугушкан. Маалыматка ылайык, глобалдык фонд башкармалыга 2020-2022 жылдары СПИД, кургак-учук жана безгек оорусу менен күрөшүү үчүн каражат бөлгөн. Бул акчалар саламаттык сактоо системасын жакшыртууга дагы багытталган. Өкмөттүн маалыматында гранттын негизги талаптары бар. Ага ылайык программага деп бериле турчу акчанын 15% мамлекеттик бюджеттен каржыланышы керек. Тагыраагы Кыргызстан жакынкы 3 жыл ичинде кошумча 80 миллиондой сомду жыл сайын берип турат. Ушул жылдын 1 январына карата өлкө аймагында ВИЧ инфекциясын жугузуп алган 9680 учур катталган. Анын 9148-и Кыргызстандын жарандары, 680-и 14 жашка чейинки балдар жана 532-си чет элдиктер. ВИЧ-инфекция республикада катталгандан бери 2049 адам көз жумган. Тазалык ишканасынын басма сөз катчысы Жибек Каракеева вице-мэр Мирлан Амантуровдон бул ишкананын аппаратынын кызматкерлери көп айлык алат деген сынына жооп берди. Каракеева Фейсбуктагы баракчасына айлык акы тууралуу документти чыгарып, колуна 11890 сом алаарын жазды. Тазалык ишканасынын басма сөз катчысы вице-мэрди башка иштер үчүн дагы сындаган. Сиз жол боюнча арыздарга мэр көрбөсүн деп өзүнчө чат ачып аласыз деп жазды Каракеева. Азырынча мэриядан Каракееванын сынына жооп боло элек. Чүйдө окуучуну тепкени видеого тартылып, интернетке тараган мугалим жазага тартылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Окуянын чоо жайын териштириш үчүн Жайыл райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Талантбек Аррыков бүгүн Карабалта шаарынын номер 2 мектебинде ата-энелердин катышуусу менен чогулуш өткөргөн. Жыйын учурунда ал мугалим күнөөсүн мойнуна алып, ата-энелерден кечирим сураган. Ата-энелер ага карата дооматы жок экендигин билдиришкен. Бирок педагогикалык этиканын нормаларын бузгандыгы үчүн мугалимге сөгүш берилген. Карабалта шаарындагы номер 2 орто мектептеги дене тарбия мугалиминин сабак учурунда 2 окуучуну тепкен видеосу интернетке жарыяланып, кызуу талкууга алынууда.
Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Аба ырайы көрсөтүүсүнүн башкы демөөрчүсү Белоп ачык акционердик коому. Кир жуугуч айналар бардык кардарлар үчүн дүң баада. Дареге Бишкек шаары Матыев көчөсү 89. Байланыш телефондору 0509 95 04 20 0702 06 83 20.